Клара Букаева 25 жылдан бери Ысык Көл облусунун алыскы аймагы болгон Жыргалаң айылында нөөмөттөгү электр эпкере кызматын аркалайт. Тоол аймактын катаал шартына көнүү бир топ эле кыйын болгонун айтат. Бирок эң негизгиси ал жумушун сүйүп, берилүү менен аткарат. Бул тармакта аялдар иштеп жүрчүкен, анан мен аябай кызыкчымын аларга. Кирип чыгып алар менен кеңешип, ушул тармакта иштесем кандай болот деген ой болуп, анан ушул тармакта иштеп калдым. Ушул ордумду жакшы көрөм, ушул жумушум жакшы. Ушул жумушум менен мен бала бакырамды багып, өсүп өнүп келатабыз ушул жерден. Кышкысы аябай эле оор болуп калат. Мурунку жылдарымда иштеп жүргөн сууктардын бири болду го. Өткөндө аябай эле суук болду. Андан кийинки жылдарда деле анча-мынча эле суук болот. Мен уже тоңотпой деле калдым го бул сууктарды. Жумушчумдун оордугун деле мен билбей калдым, ушул жердин кооздугуна суктанып, анан жумуштун оорун деле мага мындай жеңил эле сезилип калат да. Күнүгө анын жумушу көмөк чордондун айланасындагы карды күрөө менен башталат. Кандай гана кырдаал болбосун, көмөк чордонду кароосуз таштабай, электр жабдыктарынын иштөө абалын көзөмөлдөөгө даяр турушу керек. 5 метрдей момундай кар жаады, менин боюм менен тең. Мен жумушту иштеп атканда кар менен эле күрөп атып, жумушум бүттү окшойт. Мырзалардан кем калбай, тең тайлашып, күндүн муздагында, жайдын ысыгында ушу электр оборудованияны ремонтко чыгарып, кайра киргизип дегендей, ушу мырзалардан кем калбай тең тайлашып иштеп келишет. Иши так, ушу мырзалардан кем калышпайт. Баардык жагынан жакшы, мындай замечания жок ал кишиге. Үйдө эне, тышта калкты жарык менен камсыздаган айым башкаларга ар дайым үлгү. Үй чарбасы менен кошо электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпай, жашоочулар жарыксыз калбасын деп кабатырланат. Мамам биз ушакка көчүп келгенден баштап эле ушакта иштейт, электр тармагында өз кесибин сүйүп жакшы иштейт. Ушундай бороон чапкандарда элдерге жарыгы өчүп калбасын, свети өчүп калбасын деп кайгырып, ошол бороондордо биз дагы жардам берип турабыз, карын күрөшүп. Белгилей кетсек, бул кызматты көбүн эсе мырзалар аркалайт. Дуан аймагында Клара айым сыяктуу электр куроочулук кесипти алып жүргөн дагы 5 айым бар. Айнура Достукбекова, Илич Касейинов, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары.